5 каналдын журналисттери жана мен Айда Исамиева бүгүнкү күндүн маанилүү делеген жаңылыктары менен тааныштырабыз. Эфирде күндөмү маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Кыргызстандын Бажы бирлигине кирүү ниети Борбордук Азиянын эң ири базарынын соодагерлерин сарсанаа кылууда. Ошого карабай Дордойдун администрациясы Союзга кошулууга каршы эмес. Бишкектин Свердлов райондук ИИБдин кылмыштуу тобун УКМКнын кызматкерлери кармашты. Милиционерлер чет элдиктерди жасалма кылтакка түшүрүп акча өндүрүп турушкан. Алгачкы министр байланышка чыкты. Айыл чарба министри өкмөттүн маалымат компаниясын ачып берди. Анын журналисттер менен адаттагы жолугушуусунан айырмасы жок. Өлкөдө эне менен баланы коргоо канчалык деңгээлде жолго коюлган? Энелер күнүн утурлай биздин журналисттер маселенин талуу жерлерин издеп көрүштү. Кыргызстан үчүн Бажы биримдигине кирүүдө кайсы бир опурталдуу жагдайлар жаралганы менен ири соода базарлары үчүн оң жактары абдан көп экенин серепчилер ишенимдүү айтышат. Тактап айтканда, мамлекеттер ортосунда бажы көзөмөлү жоюлуп, текшерүүлөрдүн баары биримдиктин тышкы чек араларына чыгарылышын жүйө келтиришип. Анткени менен сатуучулар бажы биримдигине кирүүдөгү шарттар жана кошулгандан кийинки жагдайлар тууралуу анча кабардар эмес экенин айтышат. Товар менен өтүүдө кандай өзгөрүүлөр күтөт? Айгерим Жаныкул кызы айтып берет. Интеграциялык процесске да кошулбаса кыйын болуп каларын экономика министрлиги кечээ эле Бажы бирлигине кошулуу боюнча жол картасынын долбоорун кароо маалында билдирген. Темир Сариевдин айтымында айрым товарлардын кымбатташы мүмкүн, бирок преференцияларды же болбосо жеңилдиктерди алуу жагы дагы каралган. Бажы биримдиги айтып атат, кандай жеңилдикти талап кылсаңар, ошону жазып коелу. Бирок жеңилдик алсаңар, анда ошол жердеги бажы постору ачылбайт, мурункудай болуп тура берет. Анткени биз баягы реэкспорт менен кирип кетпеш керек да. Алар деле түшүнүп турат да. Ошон үчүн биз соода сатып кылып аткан бизнесмендер менен сүйлөштүк. Силерге эмне кызык? Анткени менен Бажы бирлигине кошулсак кантип киреше табабыз деп ойгоп аткан сатуучулар уюм тууралуу жакшы деле түшүнө беришпейт. Көпчүлүк соодагерлер үчүн кээ бир маалыматтар деле бүдөмүк бойдон экендигин жашырышпайт. Таможня союзга кириш боюнча менде толук маалымат жок. Бир. Анан булар үсүртөн эле мына министрлер, экономика министрлери ким болсо да эле үсүртөн эле сүйлөшөт да. Бул дыйкандардын камын ойлогон адам болуп эле, мисалы үчүн. Бул чыгарган продукцияларды ушундай кенен сатканга немеси бар, мүмкүнчүлүгү болот деп эле. Анан негизги бул дыйкандарды, элди ойлогон эч ким жок. Болгону товарлардын баасынын жогорулашы ойго салат. Ансыз деле кошуна өлкөлөрдүн чек арасынан жабыркаган базарга Бажы биримдигинен кийин кире турган чектөөлөр экинчи сокку болоорун айтышып. Растамушкага киргенде азыр бизде $2 болсо 3 болуп калышы мүмкүн уже. Растамушка 3 эсе болушу, 4 болуп калышы мүмкүн. Уже таможня союзга киргенден уже двойной, тройной уже кымбат болот да. Жалпы мындай элге кыйын эле болот, көп төлөнөт да. Биз растамошканы товарга көп төлөйбүз, анан придется кошуш керек болот да, ошол акчаларды товарга бөлүш керек. Бирок канткен күндө дагы Бажы биримдигине кирүү барьер жана зарылдык экенин айткан айрым серепчилер эң башкысы Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктары биринчи орунда турушу керек дешет. Ошол эле соодагерлер уюмга киргенден соң базардагы сооданы дээрлик токтотулушун гана айта бербей, бирликке аталган үч өлкөнүн ортосундагы бажы көзөмөлү жоюлуп, текшерүүлөрдүн баары биримдиктин тышкы чек араларына чыгарыларын эске алыш керек дешет. Ситуация на рынке. Башында түшүнбөстүктөрдүн айынан жанагындай негативдүү пикирлер айтылып келген. Түшүндүрүлгөндөн кийин пайдасы кандай экени ачыкталды. Мисалы, реэкспорттун мүмкүнчүлүгү чектелет делген менен Кытайдан жана Түркиядан келген товарлардын 90%-ын кайра эле Россия менен Казакстанга сатууга тийишбиз да. Эч кандай текшербейт. Болгону кичине көбүрөөк төлөмдөрдү жанагы Кытай, Кыргыз чек арасына төлөп коюшат да, андан ары эркин барып сата берет. Утула турган бир гана иш баягы толугу менен мурунку даяр алып келген Кытай товарларына тыйым салынат да. Ошон үчүн бул жерден алар утулушу вообще жумушун жоготкуп коюшу мүмкүн да. Мындай мүмкүнчүлүк берип атат. Жанагыда даяр Кытайдын товары эмес, ошо Кытайдын товарын жабдууларын алып келип, ушул жерден даярдагыла, тиккиле даярдагыла, андан ары алып барып саткыла. Же болбосо кредит алып алып, мүмкүн айыл чарба жактан, же болбосо башка жактан өзүңөрдүн мындай үй бүлөнү бакчу жолуңарды издеп тапкыла деген бир. Анткени менен жогорудагыдай карапайым элдин кабардар болбой жатышын жою үчүн эң башкысы кечээ жакында эле өзгөртүү толуктоолорду киргизип, долбоорду бекиткен өкмөттүн Бажы бирлигине кошулуу боюнча жол картасы ачыкталышы керек. Өкмөт талкуулап, мен ойлойм, бул туура эмес иш болуп калды.
эми журналисттер катышып укса болмок. Бул жерде түздөн түз мурун баягы декабрь айында талап коюлган Бажы Союз кирген мамлекеттин арасынан бизге жардам көргөзгүлө биз бул жанагы 3 базарды жалаң эле сатуу базары эмес, ошо товарларды даярдоо, анан кийин транспорттоо центр борборлорго айланталы деп акча сураганбыз. Андыктан бажы биримдигине кирүүдө дордой өңдүү ири дөң базарлардагы соода жүгүртүү азаят деген пикирлерди эксперттер четке какканы менен акыркы изилдөөлөр боюнча соодагерлердин 30% товарлардын кымбаттап кетишинен чочулашат. Суроо салганыбызда алардын көпчүлүгү дагы Союз биримдигине кирүүдөгү эрежелер туурасында анчейин маалыматы жок. Андыктан жол картасында жазылган пункттар, эрежелер ачык жарыяланышы керектиги белгиленет. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Борбор Азиядагы ири базарлардын бири Кара Суу базарында соода солгун. Фергана өрөөнүндөгү ири базардын негизги кардарлары Өзбекстан менен Тажикстан чек араларын жаап, кыргыз соодагерлери эле эмес, коңшу өлкөнүн алуучулары да жабыркады. Айрым чек ара өткөрүү бекетиндеги текшерүү тартиби катаалдашып, көпчүлүк кардарлар келбей да калган. Эгер мындай абал дагы улана турган болсо, Кара Суу базары банкротко учурашы ыктымал. Теманы кабарчыбыз Динара Касымова улантат. Токтобүбү Медербекова ири көлөмдө товар алып келүүдөн да чочулайт. Анткени анын кардарлары 2-3 жылдан бери азайган. Тажикстан, Өзбекстандан келчү соодагерлердин аягы тыйылып, соодасы мурункудай жакшы эмес. Азыр Кара Суу базары түштүк аймактын элин гана тейлеп калды. Соода мурдагыга салыштырмалуу өтө деле жакшы эмес. Өтө жакшы деп айта албайм. Себеби мурда жакшы соода кылат элек. Мындай эртең менен саат 6-да ачат элек, как положено. Ачып келет элек, жакшы соода кылат элек да. Пресстерди, киптер менен сатат элек. Азыр ондой эмес. Количествого бир 5 штук, 6 штук алса алат, албаса жок. Розница торговать этебиз, сатабыз после обеда. Кара Суу базар комплексинде учурда 32 жеке кичи базар, мамлекеттик Туратали базары, андан тышкары 350дөн ашык жеке тараптар иштейт. Ал товар айлантуусу боюнча Борбор Азиядагы дордойдон кийинки эле экинчи ири базар деп саналат. Жергиликтүү элден тышкары Кытай жарандары да соода кылышат. Кара Суу базарына негизги товар Кытайдан түз алынып келет. Анын 70-80% Өзбекстанга жөнөтүлчү. Чек ара жабылган соң дүңүнөн коңшу өлкөгө товар ташуу токтогон. Бул коңшу мамлекеттер ачылганда бизге действительно аябай жакшы болмок. Бир киши келсе дагы, бир эки нерсе алып кетсе, 100 киши келсе элестетип коер эле. Канча бизге прибыль болмок. Эң жакшы болмок ачып берсе. Ушул нерсени чоңдор караса жакшы болмок. Ушундай эле даттануу базар аймагында такси кылган айдоочуларда да бар. Чек араны жаап койгонго байланыштуу адам аз келип атат. Соода аз болуп атат. Эл аз базарда. А биз такси катары мурун көп эле, эл көп болгон маалда соода жакшы болот эле, эл көп келет эле. Азыр эми мурдакка караганда азыраак. Соода мурункудан солгун болгону менен базар азыр сандан сапатка өтүп жаткан чагы. Товарлар Кытайдан гана эмес, Европадан келип ал турсун бизден чыккан товарлар Кара Суу базары аркылуу дүйнөлүк базарларды ээлей баштады. Ошо сапатка өткөндөн бери азыр биздеги мына Кыргызстандан чыккан товарларды мен өзүм көргөнмүн да, бренддей товар. Биз өзү ушундай мындай предпринимательдер бар, бизнесмен мындай бар, ошолар мына Россияга жөнөтөт. Брендовый товарлар жөнөтөт. Ошо эле швейный, ошо эле трикотаж, ошо эле обувь. Бирок ошого көңүл буртуруп, ошо финансый жагынан ошого окшогон бизнесмендерге мындай шарттарды түзүп берип, ошолорду финансый колдоп, внутренний, внешний инвестицияларды коюп, ошондой качественный товар чыгарса, элге ошо товар более мындай жетерлик болот эле да ошо. Ал эми бажы биримдигине кирген чакта базардын абалы кандай болору соодагерлерди ойлонтууда. Анткени соода сатыктагы абалды алдын ала айтуу кыйын. Бирликке киргенден кийин базарга шарт түзүү боюнча экономика министрлигине бир канча сунуштарын базар жетекчилиги жөнөткөн. Биринчиден ошо соодагерлерге ошо шарт деген сөз бул соодагерлердин көбү кредиттери бар. Көбү мындай малый бизнес, средний бизнес дегендер бар. Ошолордун баарын карап, налогообложениянын карап, таможенный эми баягы госпошлина тарифтерди баягы базарга жеткенче кээ бир товарлар баягы баасы көтөрүлүп кетет. Ошо жагын карап, мындай бир берген сунуштардын негизинде Кудай кааласа кыйынчылыктан чыгып кетсе болот. Кара Суу базары өлкө бюджетине жана миңдеген карапайым калкка киреше берген ири базар. Андыктан соодагерлер чек араны ачууга борбордук бийлик чукул арада чара көрүп, туруктуу кардарлар жана инвесторлор үчүн кам көрөт деген ишениште. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал.
Чегара маселесин бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев менен талкуулады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын мамлекеттик чегараларды жана канатташ чегаралардын коопсуздугун чыңдоо, мамлекеттик чегараны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча мамлекеттик чегара кызматын жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маселелер ортого салынды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев мамлекеттик чегара кызматына чегара участоктарына келип чыккан маселелер боюнча ыкчам аракет жасап, ал эми терең талдоого алынып, калыс мамиле жасоонун талап кылган проблемаларды конструктивдүү чечүүгө алган багытты ыраттуу улантуу милдетин тапшырды. Бишкектин Свердлов райондогу ички иштер бөлүмүндө иштеген 3 кызматкер тааныш аркылуу чет өлкөлүктөрдү коркутуп, акча талап кылган үчүн кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, милиционерлер тарабынан алдын ала даярдалган кыз чет элдиктер менен таанышып, жолугушкан учурда күч кызматкерлери барып, аларды кыз зордуктадың деген күнөө менен колго түшүргөн. Алар ушул жол менен чет эл жаранынан $900 алып жаткан учурда колго түштү. УКМК билдиргендей, милиционерлер алгач $2000 сураган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандардын экөө милициянын лейтенанты, бири милициянын капитаны. Чет элдиктерде кылтакка илинтүүгө жардамдашып жүргөн 20 жаштагы кыз да сурак берип жатат. Бишкекте менингококк инфекциясынын тарашы боюнча кооптуу кырдаал жаралды. Илдеттен 4 адам каза болуп, дагы 29 адам ооруп жатканын Азаттыкка шаардык мамлекеттик санэпидкөзөмөл борбордун башкы дарыгеринин орун басары Курманбек Умралиев билдирди. Каза болгондордун 3-өө балдар, бири студент. Инфекция 10 жыл сайын тамыр жайып турат. Акыркы жолу Кыргызстанда бул илдет менен кишилер массалык түрдө 1996 жана 2006 жылдары ооруган. Быйыл кайра жандана баштады. Менингококк инфекциясы балдардын өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын бири. Кокусунан башталган оорудан улам ысытма 40 градуска чейин жогорулап, адам кусат жана башы катуу ооруйт. Тамакка табити жоголот. Вирус канга сиңип, мээнин чел кабыктарын сезгендирет. Бутта жана жамбашта жылдызча формасында кызыл тактар пайда болот. Санэпидкөзөмөл борбору мектептерде жана бала бакчаларда алдын алуу чараларын баштады. Министр байланышта. Дал ушундай аталыштагы өкмөт тарабынан уюштурулган акция башталууда. Ага ылайык министрликтер кезеги менен массалык маалымат каражаттары аркылуу коомчулуктун суроолоруна жооп берип, байланышта болушат. Алгачкылардан бул бүгүн калк менен баарлашууну Айыл чарба жана мелиорация министри баштады. Талайбек Айдаралиев азыр эмне менен алек? Бактыгүл Сталбек кызы айтып берет. Чиновниктер арасындагы эл менен баарлашуунун жаңы түрү болгон министр байланышта акциясындагы кезек бүгүн Айыл чарба жана мелиорация министрине келген. Радио гезиттерге маек берип, телефон аркылуу коомчулук менен баарлашуу бүтөөр менен Талайбек Айдаралиев журналисттерди пресс-конференцияга чогултту. Алгачкы эле сүйүнчүсү эртеңки боло турган жарманке туурасында. 30 мамлекеттин компаниялар катышып атат, техникалар коюлуп атат. Ошол айыл жергесинин тургундары, биздин фермерлер баягы телевизион көргөн техникалар көз менен көрүп, ушундай техникалар менен иштөөгө аракет кылса, далалат кылса деген максатта, ошолор менен таанышып чыкса деген максатта иш алып барылып атат. Андан ары жазгы тала айдап себүү иштери боюнча адаттагы отчет. Жаз кеч башталганына карабастан кылкандуу даан эгиндер себилип аяктап калды дейт. Мурдагы жылдардын айырмасы айдалган жерлердин көлөмүнүн былтыркынан 8000 гектарга көбөйгөнү. Тала иштерине бөлүнгөн 7 миллиард сомдун жарымы сарпталган. Журналисттерди кызыктырган суроолор көбүнчө айыл чарба техникалар жана күйүүчү майлоочу каражаттар жөнүндө болду. Министрдин айтымында алар жетиштүү. Ошондой эле айрым азыктарга жогорулап кеткен азыркы баасын дагы сурай өтүштү. Быйыл 678 тонна Голландиядан келди да. Эми баасын карап көрсөңүз 1 евродан келди. 75 сом 55 тиындан бизге келген. Лаборатория куруш керек да. Ошол жактан бир эле картошканы сатып алып, бир эле стук сатып алып келип, биз клеточный уровеньде өзүбүз көбөйтүп алсак болот. Талайбек Айдаралиевдин кызматка келгенине 2-3 ай эле болду. Кесиби боюнча агроном илимпоз, айыл чарба илимдеринин кандидаты, 5 жылдан бери Сокулукта жайгашкан үрөнү өндүрүүчү Альфа Семена кооперативин жетектеп келет. Магнитканын эң негизги сапаты бул отоо чөп менен бизге пайдалуу чөптүн эмеси көлөмү бирдей болот, уруктун. Ошол урукту бөлүп чыгарат. Отоо чөптүкүн жана тоза чөптүкүн трифалинден темир болот, ошого аралаштырып жерин ошону бөлүштүрүп чыгарат. Ошого бизге жаңы өндүрүмдүүлүгү жогору экономический жана свет азыраак
эметкен бизге ошолор керек болуп атат. Мында мурдагы министрдин туугандарында ушундай кооперативи бар болчу. Бирок ал азыр соттук териштирүүдө. Ал эми жаңы министрдин өзүнүн сөзүнө караганда дымагы күчтүү. Ушул жылдан тарта Таш көмүр шаарында минералдык жер семирткичтерди иштетүүчү ишкана куруларын белгилейт. Ошондой эле органикалык жер семирткичтер боюнча завод түптөлмөкчү. Бактуль Салбек кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Кыргызстанга эртең расмий визити менен Меккедеги Аль-Харам мечитинин имамы Махир Аль-Муайкли келет. Бул туурасында мусулмандардын руханий башкармалыгынын пресс кызматы билдирүүдө. Дүйнөлүк деңгээлдеги имамдын сапары Сауд Арабия элинин Кыргызстан калкына болгон сыйын билдирери белгиленет. Шейх Аль-Муайкли эң белгилүү Куран окуучулардын бири болуп саналат. Буга чейин ал Меккедеги Ас-Саади мечитинин имамы, ошондой эле Рамазан айы учурунда пайгамбардын Мединадагы мечитинин убактылуу имамы болгон. Ушул тапта Меккедеги Аль-Харам мечитинин расмий имамы. Ажылык сапарга каттоо башталды. Ал 1 айга созулат. Мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча быйыл Кыргызстанга 3865 квота бөлүнгөн. Ажылык сапары болушунча ачык айкын өтөрү убадаланууда. Быйылкы Меккеге зыярат кылууга баруу жол жоболору Самат Качкыновдун материалында. Мына мен өзүм кийип турган мурдагы жылкыда былтыр башкараак болгон. Быйылкы ажылык сапарга баруучулардын кийимдери. Бул үлгүлөр сынактын негизинде комиссия жактырылгандан кийин тандалып алынган. Жылдакылардан айырмаланып, кийимдер ысыкка туруштук берген. Жеңил лен кездемесинен тигилип, тек гана ак түстө болот. Улуттук ою чийүүлөр менен кооздолуп, аркасына Кыргызстан деген жазуу менен өлкөнүн желеги сайылат. Мисалы бирөөнүн табыш келсе Марат деп кыйкырыш үчүн, же болбосо чакырыш үчүн мындай артына көрүнүп турат да, мындай караганда. Ошону да эске алдык. Анан мына лен тердетпейт экен. Ызыкты, суукту бирдей кармайт. Мисалы, аерде 42 градуска чейин ызык болот, ошол ызыкта тердетпеген материалдан деп шуну тандап алдык. Кечээ өтөн тарта ажылык сапарга каттоо башталды. Ал 12 июнга чейин созулат. Жазылуу ар бир региондогу казыяттарда ишке ашырылууда. Баш аягы Меккеге зыярат кылууга 3685 кыргызстандык баруусу күтүлөт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 20 орунга аз. Ошолордун 3560-ы азыр жалпы элге таратылды. Анын ичинде биздин баягы ажы башларга алынган, анан штабка алынган. Анан биздин мисалы үчүн эле баягы Куран конкурстарда бүткөндөргө 1-чи орун ажылык дегендерге квота бөлүнгөн. Статистика боюнча Кыргызстанда жашаган баягы элдин жыштыгыны эске тутуп, региондорго ошол элдин жыштыгына анан проценти менен баягы пайызы менен бөлүп туруп, азыр региондорго ошол пайыз менен тийди. Муфтият берилген квоталык орундар ачык айкын бөлүштүрүүлөрүн убадалоодо. Негизи дин башкармалыгынын муфтии алмашкандан кийин бул багытта саясат ар түрдүү жүрөөрү маалым. Бул жолу ажылык сапарды максималдуу түрдө акыйкат ачык өткөрүү максатталып жаткандыгы айтылат. Мисалы, ашыкча катталып кала тургандар болсо, комиссия чучугулактын негизинде ажыга баруучуларды тандап алуу системасы киргизилет. Ошол ажыга баруучулар кайра эле топтолушуп туруп, ошол жерден келип туруп, өзүнүн тагдырына өзү кармап чыгат деген ошондой бир системаны иштеп чыктык. Өзү келип туруп, ошол урнадан мисалы үчүн эле алат. Эгерде 2014 ажылык деген болсо, ал киши быйыл бара тургандардын списогуна жазылат. Анан барбайт деген кагазды ала турган болсо, ал 2-чи списокко жазылат. Ал быйылдан кийинки 2015-жылгы ажылардын списогуна катталып калат. Мындай чаралар ажылык сапарды ачык өткөрүү максатында иштелип чыккан. Анткени Меккеге жиберүүдө коррупциялык иштер болуп жаткандыгы айтылып келгени белгилүү. Ага бөгөт коюу үчүн укук коргоо органдарынан кошулган атайын комиссия түзүлүп, каттоо банк аркылуу ишке ашырылары да айтылат. РСК банкына кайсыл филиалда болбосун, кайсыл Кыргызстандын бурчунда болбосун барып 2014 ажылыкка деп туруп эле 500 сом төлөп келгенден кийин бул кишини башка документтер менен кабыл алынат. Эми биз ошол 1 айдын ичинде ошол каттооду токтотобуз. 2014 жылдын 12 июнда токтотобуз дегенге биздин кепилдигибиз ошол банктар акчаны албай коет. Меккеге зыярат кылууга барам дегендер былтыркыга салыштырмалуу $250 кымбат чыгымга дуушар болушат. Барып келген ыгым чыгымдар баары эсептелип, быйыл $2400 деп болжондо. Айта кетүүчү нерсе, мурда 3-4 күн сапар болсо, мунусу 8 күнгө чейин созулаары белгиленүүдө. Самат Качкынов, Азамат Иманкожоев, 5-канал. Өлкөдө эл аралык бала багып алуу иши кайра жанданды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришкенде, бүгүн чет элдик 7 компаниянын өкүлдөрүнө сертификаттар тапшырылат. Алардын 6 АКШдан, бирөө Швецияныкы. Айтмакчы, дагы 6 уюмдан министрлик баш тартты. Сертификат алышкан соң компаниялар жергиликтүү балдар үйлөрүнө жана интернаттарга кайрыла алышат.
Майып балдарын багып үйдө отурган энелерге 1,5 миң сомдон жөлөк пул чектелиши мүмкүн. Социалдык өнүктүрүү министрлиги тиешелүү мыйзам долбоорун өкмөткө жөнөттү. Эгер документ колдоо тапса 1-июлдан тарта пособиялер берилип баштайт. Бул арада жалпы республикалык бюджетке оорчулук келбейт. Каражатты министрлик ички булактарынан таап чыгат. Эне жана баланы камкордукка алуу үчүн мамлекет дагы кайсы маселелерге көңүл бурушу керек? Айда Яманкулова кененирээк. Кичинекей Лев бүгүнчө ата энесинин камкордук алдында. Келечектеги мекен коргоочусу төрөлгөндө мамлекет сүйүнчө акча дагы берген жок. Анын үстүнө апасы тиешелүү органдардын эшигин каккылоону деле эп көргөн эмес. Эбактан бери эч кимге үмүт этпей, өз күчтөрүнө гана ишенип жашап калышкан. Камила 1 жылдык акчасын камдап туруп гана 3-чү баласын төрөгөнгө бел байлаган. Болбосо чүрпөсүн багып үйдө турганда ким каралашмак эле? Мамлекеттен жардам жок. Я вообще насчет пособия, знаю, что... Жөлөк пулдун өлчөмү ушунчалык кичине. Союз учурунда эле аз болчу. Азыр таптакыр эле төмөн. Ал акчага үмүттөнбөй эле коюш керек. Айтып койчу балам, кайдагы жөлөк пул деп. Андай акча албайбыз. Бир гана өзүңдүн ички мүмкүнчүлүгүңө, жолдошуңа, туугандарыңа ишенип жашайсың. Бала багып үйдө турганда. Аз камсыз үй бүлөлөр үчүн берилүүчү жөлөк пулдун көлөмү чындап эле жаратылуу эмес, 600 сомдун тегереги. Бирок ушул акчага деле каниет кылып жашагандар жок эмес. Өлкө боюнча 115 миң үй бүлө пособие алып күн кечирет. Өкмөттүн чамасы чак. Ноябрдан тарта жөлөк пулдун көлөмүн болгону 100 сомго жогорулатууну максаттап жатат. Бул арада социалдык өнүктүрүү министрлигинин мындан дагы жакшыраак жаңылыгы бар. Июлдан тарта майып балдарын карап үйдө турган апаларга 1,5 миң сомдук пособие кароо демилгеленүүдө. Бул үчүн жыл сайын кошумча 56 миллион сом керектелет. Каражатты министрлик ички булактарынан тапмакчы. Мисалы ата энеси майып болгон балдарын карап жумушка чыга албайт, жумуш иштебейт, эмгек акысы жок, соцфондго акчасын төкпөйт, келечекте пенсиясы жок болуп калат да. Анан кийин биздин министрлик биринчи кадам катары биз ошол эки үй бүлөгө апасына кошумча акча каражатты дагы биз карап атабыз. Ал ортодо жетим, томулой жетим балдардын маселеси оор бойдон 11 миңден ашуун өспүрүм жатак үйлөрдө тарбияланат. Бой жеткен соң алар дээрлик көчөдө калууда. Жетимдерди үй менен камсыз кылуу жакынкы күндөрү түшкө дагы кирчүдө эмес. Жетим балдар үйлөрүн окуп чыккан ушул аялзаттар деген көп учурда өзүнүн үй бүлөсүн коргоомда курганга алардын мүмкүнчүлүктөрү жок, же болбосо жөндөмүлөрү жок. Ошондуктан алар деген кайрадан өзүлөрү балалуу болгондон кийин алар кайр сурап, же болбосо деген жакырчы жашап, кайра эле ошондой мындай төмөн жашоо шартын түзгөнгө ошондой аргасыз болуп атат да. Мындан улам адистер жер-жерлерде балдарга жана энелерге жардам берүү боюнча борборлорду ачууну сунушташууда. Ондогон аз камсыз энелердин паспорттары, балдарынын туулгандыгы туурасында күбөлүктөрү жок. Жөлөк пул алуу шарттарын билишпейт. Алар юридикалык, психологиялык жардамга муктаж. Келе жаткан жекшембиде өлкө энелер күнүн майрамдайт. Эне менен бала камкордукка ар бир күнү муктаж. Айда Яманкулова, Иван Чижиков, 5 канал. 37 жашка чыккан Ордо кала тургуну Астра Дүйшөнбиева 7 баланы тарбиялап чоңойтуп келет. Жакында дагы 8-чи чүрпөсүнүн жарык дүйнөгө келишин күтүүдө. Көп балалуу үй бүлө тууралуу Нурсулуу Нуркамилова. Чакан бөлмөнүн ичинде кыдырекей тизилип отурган бөбөктөр. Бул дагы бардыгы эмес. 2,5 жашар Элайым үй бүлөнүн кичүүсү. Апасынын эркеси артынан калбай кайда барса чогуу барат. Элайымдан сырткарыда Астранын 6 баласы бар. Мынчалык көп балалуу болот деп өзүм ойлогон эмесмин. Бирок Кудайдын буйругу менен көп балалуу болуп калдык. Может быть, ата энемдин дагы эмеси тийдүү деп ойлойм. Алар да 12 бир тууган, папам, мамам дагы 12 бир тууган. Өзү деле ар дайым көп балалуу болууну кыялданчу. 37ге чыккан Астра эже эми 7 баланын энеси. Балдарынын бардыгына көңүл бөлүүгө аракет кылганын айткан Астра айым. Жолдошу экөө арабаны бирге тартып, балдарын эч нерседен муктаж кылбаганга аракет жасашат. Бирок баягы эле акчанын жетишпегендиги байкалып турат. Ким эмне десе ошонусун аракет кылып жасаганга аракет кылам. Кичинекей болсо эркелетип, алдыма алып көтөрүп, ойнотуп, тамагын берип, кирин жууп, ухаживать этип карайм. Чоңдор болсо эмне кааласа, эмне сураса, атасы экөөбүз жардам беребиз, экөөлөп эме кылабыз. Жалгыз мен эме кыла албайм. Жолдошум жардам берет, аталасы жардам берет, экөөлөйбүз да, экөө ошолордун муктаждыктарын чечкенге аракет кылабыз.
Кундуз үй бүлөдө эң улуусу, сабактан келери менен дароо үй жумуштарын кыла коюп, апасына жардам берет. Кичинекей бөбөктөрүнө тамгаларды үйрөтүп, окутуп да калат. Эртең менен окуйм, түштөрдө саат 2-лерде үйдө болуп калам. Келгенде эле үйдөгү кылчу жумуштарды кылып, тамак жасап, үйлөрдү жыйнап, калган ошол жумуштарды кылам. Мамлекет тараптан жарытылгу деле жардам көрсөтүлбөйт. Болгону ай сайын 2300 сомдон балдарга жөлөк пул бөлүнөт. Баалардын бардыгы асман чапчып турган кезде бөлүнгөн бул акча эч нерсеге жетпейт. Мындан да көбүрөөк жардам көрсөтүлсө жакшы болоорун жашырышпайт. Туугандарынын 2 бөлмөлүү чакан үйүндө убактылуу күн кечирип келишет. Өздөрүнүн болсо батирлери жок. Жер тилкесин алууга кезек күтүп тургандарына кыйла болуп калды. Жакып, сапкы. Жолдошунун болсо өзүнүн чакан унааларды оңдоп түзөөчү устаканасы бар. Эртеден кечке келген кардарларды тейлеп, баш көтөрбөй иштеп, кантип кеч киргенин кээде байкабай да калат. Жолдошунун күнү түнү дебей иштеп тапканын Астра Садыбакасова сарамжалдуу иштеткенге аракет кылат. Кудайдын жардамы менен, өзүбүздүн кол менен бала чакабыз дагы кичине сулп булап келип жардам берип турат. Анан ошол калган өзүбүздүн аракетибиз менен ушинтип машина ремонт кылып иштеп акча таап атабыз, үй бүлөлөрдү багып атабыз. Жакшы, көнүп калдык. Бардыгы жайында зерикпейбиз айткандай. Кыскасы бизге жагат. Кандай болгон күндө да балдарын бутуна тургузуп, таалим тарбия берүү ар бир ата-эненин милдети экендигин айтышат. Туура 2 айдан соң Касымбаевдардын үй бүлөсү дагы 1 адамга толукталат. Астра эже жакында өзүнүн 8-чи баласын күтүүдө. Нурсулу Нуркамилова, Ярослав Калиновский, 5 канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмө өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышасыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Роксит орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумушка чап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.